Кутман кечиңиз менен 11 каналында жаңылыктар менен таанышыңыз. Чүйөрөндө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Селдин кесепети бир нече айылга тийип, турак үйлөр суу алдында калса, мындай табигат кырсыгынан Ош тургундары дагы жапа чегүүдө. Алар 2 күндөн бери суусуз калышты. Кыргыз армиясындагы аскерлер өлүмү боюнча мониторинг жыйынтыгы жарыялады. Укук коргоочулар 2015-жылы Кыргызстанда 10го жакын аскер кызмат өтөп жүрүп каза болгонун айтышты. Алардын айрымдарынын өлүмү эки анчы пикир калтырат. Женевадагы Сирия боюнча сүйлөшүүсүн жылдырып туруу сунушу берилди. Тараптар маңыздуу болот деп күткөн макулдашуулар оңунан чыкпай калды. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул, адегенде Кыргызстандагы жаңылыктар менен баштасак. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Чүй, Ысык Ата жана Москва райондорунун аймагында нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүргөн. Мындан тышкары Карой, Бурана, Кегетидеги Совет, Так Бешимдеги интернат айыл аймагындагы турак үйлөр менен чарбаларды суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү чечимдер кабыл аларын билдирет. Ошол эле маалда Оштун тургундары 2 күндөн бери таза суусуз калышты. Бул аймакта жүргөн сел кырсыгына байланыштуу экенин суу чарба башкармалыгынан билдиришет. Бул эл эми быйылкы жылдын эсебинен ушу бүгүн келди, кече келди да. Ушундай сел болду. Ал деле күтүүсүздөн катуу жаап ушундай суунун ылайлуулугу өтө жогору болуп кетти. Ошон үчүн биз сууну мөөнөтүнөн мурун токтоттук. Элге мүчүлүш болбосун деп больница, садиктерге ошондой кыйынчылык туулбасын деп бүгүн беришибиз мүмкүн. Учурда Ак Бура дарыясындагы суунун тунушун күтүлүп жатат. 240 000 жашоочусу бар Ош шаары суткасына 160 000 куб метр таза суу керек дейт. Биз дагы азыр кыйналып ошо өкмөт айтты эле, өкмөт айткандан эрте өчүрүп койду, ошон үчүн биз суу ала албай калдык эле. Ошого түштүк суу алган. Эми бул эрте менден бери өчүрт менен алып атабыз. Бейрасмий маалыматтар боюнча Ошто жашаган тургундардын саны 500 000ге чамалайт. Башка кабарлардан. Кыргыз армиясында өткөн жылы 10 аскердин өлүмү катталган. Бул туурасында Кылым Шамы коомдук фондусунун жетекчиси Азиза Абдрасулова аскерлердин укуктарына арналган жыйында билдирди. Укук коргоочунун айтымында аскерлердин өз өмүрүнө кол салуусу көбүнчө шалаакылыктын айынан болот. Аталган фактылар боюнча тиешелүү чара көрбөгөн башкы штабтын ондон ашык жетекчиси өткөн жыл кызматтан алынган. Кыргызстанда аскер кызматкерлердин укуктарын коргоо боюнча мониторинг жыйынтыгы боюнча жыйын катышкан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капиносунун айтымында, жамааты коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн, коопсуздук боюнча секторун реформалоосуна колдоо көрсөтүүгө даяр. Ошондой эле аскер адамдардын укуктарын камсыздоо куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүндө моралдык, психологиялык климаттын жакшырышына негиз берери айтылды. Жасалып жаткан реформанын бирден бир максаты аскердеги басмырлоонун болушуна жол бербөө болуп саналат. Эл аралык кабарлардан Украинада орусиялык жоокерлер Евгений Ерофеев менен Александр Александровдун мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин аларды учкуч Надежда Савченкога алмаштыруу ыктымалдыгын президент Петр Порошенко айткан. Бүгүн болсо Украина президенти Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатып, эркинен ажыратылган орус жоокерлери тууралуу маселени ортого салышты. Ошондой эле камактагы учкуч Надежда Савченкону токтоосуз бошотууга чакырды. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовдогу башкы консулун жолуктуруу жөнүндө макулдашты. Порошенко Савченконун саламаттыгы начарлап кеткендигине байланыштуу аны украиналык же немис дарыгерлерине көрсөтүүнү суранды. Ал эми Женевада Сирия боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр тыныгуу алмай болду. Бир жума мурун Бириккен Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура сүйлөшүүлөрдүн маңыздуу болот деп күтүлгөн бул бөлүгү эң көп дегенде 3 айлампа менен жыйынтыкталып, алгачкы айлампасы 10 күндөн ашпаш керектигин билдирген. Орусиядагы Женевадагы сүйлөшүүлөрдү утурлай ага Сириядагы оппозициячыл топтордун баарын, анын ичинде сириялык күрттөрдү дагы өзүнчө тайпа катары кошууга чакырды. Сүйлөшүүлөрдү буга чейинки баштамкы айлампасында президент Башар Асадтын режими менен катар Сириянын бириккен оппозициясынын жогорку сүйлөшүү комитети деген тобуна бириккен өкүлдөр келген. Бирок ал айлампа Сириянын Орусия кургогон өкмөттүк аскерлеринин Алеппо шаарына жасаган чабуулунан улам үзгүлтүккө учураган болчу. 11 каналында калыңыз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул окуяларды баяндайбыз. Жаңы конуштардын биринде чаян чагы бөөк ооруканага түштү. Дарыгерлер мындай учурда өз алдынча дарылоого тыюу салат.
Ардагерлерине жеңилдик. Өзбек лидери ар бир согуш катышуучусуна $120 акчалай сыйлык берүүгө буйруду. Кыргыз киносу престиждүү фестивалга жолдомо алды. Жаңы конушта болгон кырсык туурасында Бишкектеги Акжар жаңы конушунда чаян чагып кеткен 3 жаштагы наристе ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу медициналык тез жардам кызматынан кабарлашты. Дем жетпей, тумчуга баштаганда ата-энеси доктор чакырып, бала реанимацияга түшкөн. Дарыгерлердин айтымында чаяндын уусунан токсикалык жабыркоо диагнозу коюлду. Мындай чаян чагып алган учурлар буга чейин дагы Бата, Калы Сордо, Дордо жаңы конуштарында катталган. Докторлор мындай учурда өз алдынча дарылоого өтпөй, дарыгерлерди жардамга чакыруу керектигин эскертишет. Кыргызстандык жаш режиссер Кымбат Адылбекованын «Таксист» аталган тасмасы Канн кинофестивалында көрсөтүлөт. Эл аралык деңгээлдеги 69-чу Канн фестивали 11-12 май күндөрү өтмөкчү. Маалыматтарга караганда, абройлуу фестивале тасмага тартылган Кыргызстандагы таланттуу кишилердин бардыгын көрүүгө болот. Чет өлкөлөрдө даңазаланган кыргыз киносу туурасында кийинки материал. Учурда кино көрөрмандарына Бишкекте сунуштар өтө эле көп. Белгилүү кинотеатрлардын афишасын карасаңыз, Кыргызстанда тартылган Голливудка сунушталган бир топ кызыктуу тасмалар бар. Ошентсе да биз бүгүн массага анча белгилүү эмес, бирок абройлуу кино сыйлыктарга ээ болгон тасма тууралуу кеп кылалы деп чечтик. Мисалы, Кымбат Адылбекованын «Такси айдоочу» аттуу тасмасында жаш кыздын окуясы чагылдырылган. Анда каарман кыз кылмышкерден сактап калган жигитти издеп жүрүп, ал баатыр жөнүндө жаңы нерселерди билип алат. Мен ал кезде университетте окучумун, университетте журналистикада окучубуз. Бизде дайыма журналистика сабагында дайыма оюндар, дайыма ар кайсындай окуяларды айтып берүү менен өтчү да. Ошондой күндөрдүн бир күндө биздин бир эжебиз бир жакшы окуя айтып калды. Бир мындайча айтканда городской легенда, шаардык легендалар да. Анан ошолорду сүйлөшүп отуруп бир кичинекей бир шаардык легенда мага аябай жагып калды да окуя. 2014-жылы Курман Датка тарыхый көркөм тасмасынын премьерасы болду. Бул тасма Кыргызстанда эле эмес, чет элдерде да чоң ийгилик менен коштолду. Мыкты тасма жана мыкты операторлук эмгек аттуу эл аралык кинофестивалдарда бир нече жолу катышты. Жакында эле Садык Шернияз кинолентаны эл аралык Фрейбург кинофестивалына алып барып келди. Режиссер жана сценарист Дальмира Тилебергенованын «Асман алдында» тасмасын Андрей Тарковскийдин атындагы 10-чу Зеркало аттуу эл аралык кинофестивалына кошту. Бул маекке келе жаткан июнда Орусияда өтөт. «Асман алдында» тасмасы Керим жана Аман деген өзүмчүл жана жөнөкөй бир туугандар, алардын бири-бирине болгон мамилеси жөнүндө тартылган. Анда сүйүү темасы да бар. Фильм Ысык көлдө тартылган. «Асман алдында» өткөн жылы Канададагы кинофестивалда көрсөтүлүп, Калыстар тобунун атайын сыйлыгын алган. Акыркы жылдары бул дүйнө жүзүндө айта баштады кыргыз киносунун кайша барган фестивалдардан деле көп кишилер, кинокритиктер айтып калды, что кыргыздын киносу кайрадан жаралып келатат депчи. Ошентип баягы кинокритиктер айткандан биз аябай кубанычтабыз. Дагы бир ийгиликтүү тасмалардын бири Мирлан Абдыкалыковдун «Сүтак» аттуу эмгеги болду. «Сүтак» көркөм тасмасы Орусиянын Ника кино сыйлыгынын Кымышы жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясын жеңип алды. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Ушул чет өлкөдө өтүп жаткан фестивалга бара жаткан тасманын автору биздин 11 каналынын студиясында жаш режиссер Кымбат Адылбекова. Куш келипсиз биздин студияга, Кымбат. Айтсаңыз, «Таксист» тасмасына чейин буга чейин кандай фильмдерди тарттыңыз эле? Бул менин алгачкы чыгармам, алгачкы фильмим. Буга чейин мен даректүү тасмалар тарткам. Бул университет иши катары. Анан социалдык роликтерди, рекламдык роликтерди ошол университетте курсовой иш катары тартып келгем. Негизи Канн фестивалынын катышуучусу болом деп өзүңүз күттүңүз беле? Жок, мен күткөн эмесмин, бирок мындай үмүттөнүп, ошол катышуучу болуп калсам кандай жакшы болот деп ойлонуп жүргөм. Анан жиберип көрдүм, анан ошол жообу келгенде аябай сейиндим. Айтып берсеңиз, кандайча тасманын өткөнүн билдиңиздер? Менимче, мындай абройлуу фестивалга катышаарыңызды укканда сүйүнсөңүз керек. Бул фестиваль менин жеке почтама кат келди. Мен мурда жиберген болчумун кинону. Анан сиз өттүңүз ушу Short Film Corner деген секциясына деп кат келди. Анан ошону угуп алып эле мен сүйүнүп, баарын айтып, өзүмдүн командамды куттуктап, агайларым айтып, аябай сүйүндүк. Бул болсо жеке конкурс эмес, бирок атайын бул жаш режиссерлор үчүн
атайын ошол кинону өстүрүү үчүн же жеке режиссердун жаңы кадамы катары бир чоң площадка. Деги эле бул Канн фестивалында кино тасма конкурсунан өтүш үчүн кандай критерийлер керек? Билбейм, мен ал Каннский фестивалдын отбору кандай өтөт, аякта белгилүү кинокритиктер бар, анан отборщиктерди аябай мыкты фильмдерди тандап алат. Анан мен үчүн өткөн аябай эле сыймык деп ойлойм, жеке мен үчүн. Балким Кыргызстан үчүн бул кичинекей эле мындай мүмкүнчүлүк деп ойлойм, анткени бул конкурс эмес. Эми буюрса алдыда дагы көп жумуштар бар. Балким конкурска да катышып калабыз. Дагы бир суроо кымбат. Эгер сиз тасма тартуу чөйрөсүнө аралашып жүргөндүктөн сиз жакшы билсеңиз керек, айтсаңыз негизи кыргыз киносунда кандай соңку жылдары өсүү болду, мындай өзгөрүү барбы? Кыргыз киносу акыркы 5 жылда мен жакшы өзгөрүп келатат деп ойлойм, анткени бирок биздики эки жолго бөлүнөт да. Бул коммерциялык кино тарткандар, анан мындай чыныгы режиссер искусство катары кыргыз киносун өнүктүргөндөр деп ойлойм. Бирок эки жакта тең эле жакшы өсүштөр бар. Анан биздин ошол А класстагы мыкты фестивалга кинолорубуз катышып келатканы бул далил деп ойлойм. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз сизге жана сиздин командаңызга. 11 каналынын бүгүнкү коногу «Таксист» деп аталган тасманын жаш режиссеру Кымбат Адылбеков болду. Биз эл аралык фестивалга катышуу үчүн жолдомо алган ушул кинонун айланасында баарлаштык. Берибизди коңшу мамлекетте болуп жаткан кабар менен толуктайбыз. Өзбекстан президенти Ислам Каримов улуу ата мекендик согуш күнүнө карата ардагерлерге $120 берүү боюнча буйрук кабыл койду. Акчалай сыйлык 9 май күнү таратылат. Учурда Өзбекстанда 3000ге жакын согуштун катышуучулары жашайт. Экинчи дүйнөлүк согушка Өзбекстандан 1,5 миллионго жакын адам аттанган. Маалыматтарга караганда 130 миңи ушул кезге чейин дайынсыз. Беле кетсем, Ташкент 9 май күнүн башка коңшу мамлекеттердегидей жеңиш күнү катары белгилебейт. Ал эми Кыргызстан жеңиш күнү карата 800дөн ашык ардагерлерге 15 000 сомдон социалдык колдоо көрсөтмө болду. Согуштун 70 жылдыгына карата берилген акчалай колдоонун жалпы суммасы 54 миллион сомду түзөт. Күндүн маанилүү кабарлары ушулар болду. Биз болсо окуялардын өнүгүшүнө карата көз салып улантабыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.